Талаш шаарынын тургуну Рахат Айталиева өзү жашаган үйүн үстүздөгү жылдын 19 майында камсыздандырган. Ал арада ушул эле жылдын 20 августунда күтүүсүздөн үйдүн ичинен өрт чыккан. Катталган кырсыктан улам 2 бөлмөлүү үйдүн ичиндеги эмеректер, эшик айнектер толугу менен күйүп кеткен. 95% күйүп кеткен үйдү калыбына келтирүү үчүн мамлекеттик камсыздандыруу уюмунан 298.366 сом бөлүнүп берилген. Бөлүнүп берилген каражаттын эсебинен күйүп кеткен батир толугу менен ремонттон өткөрүлүп, жаңы эмеректер менен да камсыздалган. Бул бир тууган эжем Айталиева Рахатка жазылган, экинчи группадагы инвалид. 2022 жылдын 19 август күнү үйдөн кырсык чыгып, өрт чыгып, үй полностью өртөнүп кеткен. Анан кийин өртөнүп кеткенден кийин бул үйдү да камсыздандырып койгонбуз. Өртөнгөнгө чейин, өртөнгөндөн кийин ушу камсыздандыруу уюмунан 300 миңге жакын акча алып, толук ремонттон өттү. Ошо камсыздандыруу кызматкерлерине, уюмуна да чоң рахмат, ыраазычылыгымды билдирем. Кырсык айтып келбейт. Андыктан турак жайды өз малында камсыздандыруунун пайдасы чоң. Эгер Рахат Айталиева турак жайын камсыздандырбаганда, учурда бир туугандары менен кайда күн кечирери белгисиз болмок. Ошондуктан жалпы элди турак жайларын камсыздандырууга чакырат. 10 миң сомдук айлыкка иштейм, ал жетпейт. Бизге өзүмдүн коомдо да 4 балам бар. Бул эжем бар, анан негизи эле мынчалык деңгээлде ремонт кыла албайт болчумун да. Элдин жардамы менен дагы, ушинтип камсыздандыруу уюмунун жардамы менен дагы үй толук ремонт болуп калды. Элди албетте чакырам, пайдасы бар экен. Чоң бул шаар ичиндегилер 1200 сом төлөйт, бир жылга айыл ичиндегилер болсо 600 сом төлөйт. Камсыздандырып койсо өздөрүнө эле жакшы экен. Кара Бура районунун Шекир айылындагы Төрөкул Айтматов атындагы мектебинин чатырын катуу шамал учуруп кеткен. Ага 915.863 сом төлөнүп берилген. Андан тышкары Миң Булак айыл өкмөтүнүн кызматтык унаасы өртөнүп, келтирилген чыгымдар төлөнгөн. Быйыл мамлекеттик камсыздандыруу уюму тарабынан 2.104.844 сом камсыздандыруу төлөмдөрү жүргүзүлгөн. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму Кыргыз Республикасынын 2015 жылдын 31 июлундагы номер 209 сандуу мыйзам негизинде өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. 2022 жылдын ушул күнүнө карата Талас облусу боюнча жалпы 20 кырсык катталган. Ошол кырсык катталгандан кийин зыян тарткан жарандарыбызга биздин мамлекеттик камсыздандыруу уюму тарабынан жалпы суммасы 2.104.840 сом акча каражаты өз убагында төлөнүп берилген. Талас облусунун тургундарына кайрылып кетмекчимин. Кырсык айттырбай келет дейт. Эгерде турак жайларыңыздарды өз убагында камсыздап койсоңуздар, бир гана биздин мамлекеттик камсыздандыруу уюмунан гана жардам ала аласыздар. Бүгүнкү күндө Талас облусу боюнча турак жайлардын жалпы саны 46.168 түзөт. Анын 2.810 турак жайы камсыздандырылган. Ал эми 2022 жылдын 15 декабрына карата жыл ичинде 6.600 турак жай камсыздандырылган. Милдеттүү жана өз каалоо менен турак жайды өрттөн жана табигый кырсыктардан камсыздандыруу зарыл. Талаш шаарынын тургундары турак жайларын камсыздандырдыбы? Өздөрүнөн сурап билдик. Кырсыктардын алдын алып, мындай табигат кырсыгы, өрт кырсыгы деп коебуз го бизде. Кырсык болот ар кандай. Ошону алдын алып камсыздандырса болот да. Камсыздандырган пайдасы. Окуз кырсык болуп калса, же шама булоо, же шифр учуп кетеби, ушундай мамлекет төлөп берет. Камсыздандыруу керек. Өкмөт берип атпайбы? Бир жагынан эмесе, бир жагын берип атыр. Ар кандай кокусукту бир Кудай билбесе, сактанышың керек. Баары бир элимди үндөп кетем. 600 миң сомдун колунан эчтеке деле келбейт, келет ал өкмөт жардам берип атпайбы? Айлагалың көп калсаң талап отуруп каласың. Кудай андан алыматтан сактасын. Сактыкка корлук сөктөйт, бул керек. Турак жайды камсыздандыруунун бир жылдык наркы айыл жергесинде 600 сом, ал эми шаар ичинде 1200 сом. Камсыздандырууну жыл сайын узартып туруу зарыл. Камсыздандырылган үй кырсыкка учураса мамлекет тарабынан айыл жергелеринде 500 миң сом, ал эми шаар ичинде 1 миллион сом төлөө каралган. Чолпон Сабитова, Бексултан Рахатбек уулу, Зина Акматова, Талаш шаары.